Саламатсыңарбы балдар? Сабактын максаты балдарга алтын күз жөнүндө маалымат берүү, балдардын логикалык ой жүрүштүрүүлөрүн жогорулатып, эс тутумун бекемдөө, жаратылышка айырма мамиле кылууга тарбиялоо. Алтын эреже: тазалыкты сактайбыз, ата-энебизге жардам беребиз, убакытты туура пайдаланабыз. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Жакшы балдар. Анда бүгүнкү өтүп турган темабыз алтын күз. Анда мен сабактын башын ыр менен баштайын. Керилген жер бети алтындай келбетти, тоо болуп жыйналат, эмгектин бермекте. Күз мезгилинде табиятыбызда кандай өзгөрүүлөр болот экен? Күн күркүрөп, жамгыр жаайт, балдар жолого кийинип баштайт. Күн сууйт, дарактардын жапырактары саргайып, жерге түшө баштайт. Жаз келгендеги жашыл жалбырактарыбыз күз келгенде сары түскө айланат. Андан кийин кызгыл сары болот экен. Кийин кыпкызыл түскө кирип, ар түрдүү жалбырактар жер бетин басат. Ошол себептен элибиз күз айын алтын күз, коңур күз деп атаган. Себеби балдар, айланабыз ошондой жаркырап, коңур болуп калат экен. Балдар, күз айына мөмө жемиштер, жашылча жемиштер бышат. Ошол үчүн күз мезгилин токчулуктун, молчулуктун берекелүү айы деп атайбыз. Балдар, мен силерге жалбырак жөнүндө айтып берейин. Жалбырактын түрү көп. Бири жашыл, бири көк. Күз келгенде саргайып, сабагынан көбөлөт. Балдар, силер бүгүнкү темада эмнелерди түшүндүңөр? Жана күз келгенде эмнелер өзгөрөт экен? Жана адамдар кандай кийинишет? Жакшы балдар, бүгүнкү темада силер абдан жакшы түшүнүпсүңөр. Анда балдар, бүгүнкү өткөн темабыз алтын күз болду. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.